Саламатсызбы, төрткен кезектеги чыгарылышын баштайбыз. Жакында Кыргызстанда сөз эркиндиги чектелип, Түндүк Кореянын кейпин кийерүүбүз айтылууда. Алдыда бул жөнүндө кененирээк кеп кылабыз. Эми социалдык тармактарда жалган маалыматтар тарап, фейк аккаунттар болбойт экен. Аларды тазалоону депутат Гүлшат Асылбаева колго алууну чечкен. Кто? Что он сказал? Ооба, ушундайда депутат бар эле бизде деп таң калышыңыз мүмкүн. Бизде ушундай депутат бар экен. Тааныбагандар чогуу таанышалы. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2019 жылдын 1 августундагы 395 токтому менен Демилгечи депутат менен тааныштык. Эми анын Кыргыз эли, Кыргызстандын келечеги үчүн жазган мыйзам долбоору менен таанышалы. Мыйзам долбоору жөнүндө депутат айым өзү кыскача айтып берсен. Задача данного проекта закона. Мыйзам долбоорунун максаты коомчулукта жалган маалыматтардан улам пайда болгон терс көрүнүштөргө бөгөт коюу. Фейк аккаунттардын чабуулунан адамдын психологиясы бузулат. Айрым маалыматтар абалдыгы козутуп жатат. Эң алгач эле айтчу нерсе, бул мыйзам долбоору оңой менен жазылган эмес. Көптөгөн кыйынчылыктар, тоскоолдуктар болгон. Бул мыйзам долбоорун жазуу үчүн депутат айым атайын Тибетке барып, көчүрүүнүн жолдорун үйрөнүп келгени болушу мүмкүндүгү айтылууда. Көчүрүүнүн эң кыйын болгон жолу Ctrl-C менен көчүрүп, кайра жаңы кагазга Ctrl-V менен коюу керектигин үйрөнүп келген. Мыйзам долбоорун кантип жазып, кантип көчүрүш керек экенин мурда сиз билген эмессиз. Азыр эле билип алдыңыз, эми сиз да депутат болсоңуз болот. Будь добры, помедленнее. Я записываю. Мыйзам долбоорунун мазмунуна келсек, аталышы маалыматты манипуляциялоо жөнүндөгү мыйзамдын долбоору. Ушул мыйзам жарандардын, юридикалык жактардын жана мамлекеттин укуктары менен эркиндиктерин, аларды интернет мейкиндигинде жайылтылып жаткан жалган же анык эмес маалыматтардан коргоону камсыздоого багытталган. Мага кызык, бул мыйзам долбоору Ак үйдөн, жогорку кеңештен күндө айтылып жаткан жалган же анык эмес маалыматтардан бизди коргой алабы? Мое время. Дагы бир жагдай. 4-беренеде жазылып жатат. Сайттын баракчасынын ээси интернеттеги өзүнүн сайтына же сайттын баракчасына фамилиясы менен инициалдарын, электрондук дарегин жайгаштырууга милдеттүү. Тагыраак айтканда, атасынын алтын кызы, апасынын арстан баласы, меня трудно найти, невозможно забыть деген аккаунттардын баары эми өчүрүлөт. Анан кирип карасам, мамин арада с папина гордо дружбы. Эми деген бар го жана. Меня трудно найти, легко потерять, невозможно забыть. Мына кейджибой келди. Кейджибой. 6-беренеде ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар интернетте жалган же анык эмес маалыматтын жайылтылышын болтурбоо боюнча чараларды көрүшөт. Сөз жок. Биздикилер маалыматтын жалган же анык эмес экенин текшерип биле алса, анда генийлердин генийи го. Ушунча аракет кылып, бул күнгө чейин мындай деңгээлге Facebook өзү жетише элек. Түзүк, кыргыздар негизиле кыйынсыңар. Молодцы, молодец. Ушул эле 6-беренени улай окуй турган болсок, жалган же анык эмес маалымат аныкталган учурда мыйзамдардын сакталышынан мониторинг кылган, интернеттеги пайдаланууга байланышкан мамилелерди жөнгө салган ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган провайдерге же сайттын ээсине же сайттын баракчасынын ээсине карата жалган же анык эмес сындуу белгилери бар маалыматка жетүүнү сотко чейин эле чектөө жөнүндө чечим чыгара алат деп жазып атат. Демек, сиз кайсы бир маалыматты бөлүшсөңүз, аны чыгарсаңыз, ал кайсы бир чиновникке жакпай калса, бул аныкталган эмес, жалган деп эле бул маалыматыңыздын андан ары тарашына чектөө коюп кое алат. Буга чейинки элде бир чуу жараткан, актуалдуу болгон маселелердин кээ бирлери таптакыр коомчулукка жетпей калышы мүмкүн эле. Мисалы, жаш врач саламаттык сактоо тармагындагы көйгөйлөрдү айтып чыкты. Кыргызстандагы врачтардын айлыгы 3000 сом. Милиционерлердин кошумча акысы бериле элек. Эмне болот?
Санитардык эрежелерди сактоого чакырган өкмөт мүчөлөрүнүн бири-бирине жабышып бет капсыз сүрөткө түшкөнү тарады. Журналисттик иликтөө миллиондордун изи. Бажыдагы коррупция талкууда. Сыймык Жапыкеев депутатты мыйзамсыз баюу боюнча айыптоодо. Андан ары 7-чи берене. Провайдер Кыргыз Республикасынын аймагында интернет үйүнүн колдонуучуларынын үнү менен жазылган маалыматтарын, жазуу тексттерин, сүрөттөрүн, добуштарын жана ушул колдонуучулар жөнүндө маалыматты мындай иш-аракеттер аяктаган учурдан тартып 6 ай ичинде сактап турууга сот органдарына Кыргыз Республикасынын коопсуздугун коргогон ыкчам иликтөө ишмердигин жүргүзгөн ыйгарым укуктуу органдарга берүүгө милдеттүү. Тагыраак түшүндүрүп айтканда, бул сиздин социалдык тармактагы эркиндигиңизди толук түрдө чектеди дегенди билдирет. Жана албетте, ассаламу алейкум, Ким Чын Ындын өлкөсү. Жанадагы бул мыйзам күчүнө кирсе, кайсы бир депутат шайлоо алдында убада берди дейле. Кийин биз ал убаданы кесип, чыгарып, депутатка эскертүү максатында көрсөтө турган болсок, депутат аны жалган деп койсо эле, ал интернет үйүнөн өчүрүлүп, жалганга чыгып калмак. Бул мыйзамга таянчу болсок. Окончательные выводы делать на основе только объективных данных. Мы с вами хорошо знаем, что, к сожалению, средства массовой информации в целом, интернет в том числе, используются для фейков, для вбросов, просто для политической борьбы. Ну, что делать? Такова жизнь. Баса, бул мыйзам долбоору бюджеттен кошумча каражаттарды талап кылаары жазылган. Ооба, туп-туура чечим. Бизде тим эле акчабыз ашып-ташып, кайда короторубузду билбей калганбыз. Ушундай аябай пайдалуу, Кыргызстан үчүн маанилүү болгон мыйзамдарга бюджеттен акчаны коротуп жатсак, бали дейли. Эми жыйынтыгында эмне дейбиз? Жеке сиз үчүн Кыргызстандагы сөз эркиндиги, сиздин социалдык тармактагы эркиндигиңиз маанилүү болсо, анда Facebook'та бул мыйзам долбооруна каршы кол топтоо жүрүүдө катышууга чакырам. Эркиндигибизди чектеп албайлы. Бүгүнкү чыгарылыш сизге жаккан болсо, жактыны басыңыз да, ой пикир сунуштарыңызды билдирүүгө жазыңыз. Биздин каналга алгачкы ирет келип жаткан болсоңуз, сөзсүз түрдө катталууга чакырам. Кийинки берүүдөн амандашканга чейин сак саламатта туруңуз.